Саламатсыңарбы, менин кичинекей досторум. Бүгүнкү класстык саатты жетекчиңер Балдакадиева Айнура Тургуновна алып барат. Бүгүнкү класстык саатыбыздын темасы балдар Исхак Разаков тазалыктын үлгүсү деп аталат. Бүгүнкү сабак Разаковдун 110 жылдыгына арналат. Сабагыбыздын максаты мамлекеттик жана саясий ишмер Разаковдун өмүрү жана элине жасаган өрнөктүү эмгектери жөнүндө маалымат аласыңар. Өмүр таржымалынан өрнөк алуу менен коомго, мамлекетке болгон түшүнүктөрүңөр калыптанат. Чынчылдыкка, мекенди сүйүүгө дайындаласыңар. Мамлекеттик жана саясий ишмер Исхак Разаков алгачкы эмгек жолун Өзбек ССРында баштаган. 35 жаш курагында 1945 жылы Совет өкмөтүнүн чечими менен Кыргыз ССРинин министрлер советинин төрагасы болуп кызматка келген. Ошол кезде Кыргыз ССРинин экономикалык абалы өтө начар эле. Разаковдун келери менен бир канча объектилердеги иштер алга чыккан. Эмесе балдар, сөз башынан болсун. Силер көрүп турган кичинекей Исхак. Исхак 1910 жылы 25 октябрда Лейлек районундагы Коросоң айылында төрөлгөн. 3 жашында энесинен, 8 жашында атасынан айрылган. Куржет шаарындагы Ленинабад балдар үйүндө тарбияланган. Ташкенттеги мектеп-интернатта билим алып, 29 жылы Ташкенттеги педагогикалык техникумду, андан ары Москвадагы Планбу институтун бүтүргөн. Ал эми Исхак Разаковдун үй бүлөсүнө токтолсок, жубайы Рауза Ибрагимова менен Эльмира, Эльфин, Эмин аттуу уул кыздарды тарбиялаган. Исхак Разаков кызматынан алынгандан кийин мамлекеттик пландоо комитетине которулуп, ал жакта 69 жаш турагына чейин иштеген. Сабактын баш жагында биз Разаков Кыргызстанга келери менен бир канча иштер алга жылды көрдүк. Эмесе балдар, ушул кайсы иштер экен көңүл кылгыла. Ал мезгилде Кыргызстандын экономикасы өтө начар болду. Разаков келери менен бир канча жаңы заводдор, фабрикалар, шахталар, электр станциялары, мектептер, үйлөр курулуп пайдаланууга берилген. Ош-Бишкек унаа жолунун курулушу бүткөн. 20дан ашык ири өнөр жайлар ишке кирген. Башталгыч класстын окуучуларына ысык тамак берүүнү ишке ашырган. Кыргызстандын көп жаштарыны башка өлкөгө билим алууга жиберген. Билим алуу менен билимдүү жаштар гана мамлекетти өнүктүрө тургандыгына Разаковдун көзү жеткен. Кыргыз ССР түтүн өстүрүү, эк, сүт өндүрүүдө алдыга чыгып, биринчи жолу Ленин ордени менен сыйланган. Ушунчалык эмгеги элге сиңген Разаков жөнүндө бир канча китептер басылып чыкты. Сооронбай Түйүктүн Разаковдун тагдыры аттуу китеби көптөгөн окурмандарды тапты. Ал эми Разаков жашаган үйдү учурда Разаковдун үй музейине айландырышкан. Разаков деген аталышта тарыхый көркөм тасма балдар экранга чыгары менен өзүнүн сүйүүчүлөрүн тапты. Исхак Разаковдун учкул сөздөрүнө көңүл балдар. Агыш деген адам акыры жамандык көрбөйт. Бай жашоого болот, бирок өрнөктүү жашоо кыйын. Калыс кызматкер болом десең, кек сактабай калыс бол. Мен эмне иштеп, эмне бүтүрдүм, ким үчүн эмгек кылдым? Эл калыс. Бирөөнүн күчтүүлүгүнөн эмес, өзүңдүн чабалдыгыңдан кор. Бүгүн бүткөрүүгө болбой турган ишти эртең бүткөрүш үчүн аны дал бүгүн пландаштырып, дал бүгүн ойло. Касташуудан кач, бирок адилдиктен тайба. Өмүр өтөт, өлүм болсо татаал. Туулдуң, өлдүң. Өлбөй калуунун жолу барбы? Бетте, ал эмгек. Эмгек гана адамды түбүнүн жашатат. Разаков
Мекенге кылган ак кызматы менен элдин сүйүүсүнө татыды. Ал ар дайым сен таза болсун, мен таза болсун, коом да таза болот деген уран менен жашады. Тазалыктын үндүсү болгон Исхак Разаковдун өрнөктүү өмүрүнөн үлгү алууга чакырам. Сабактын экинчи бөлүмү балдар Разаковдун өмүр жолуна арналган Разаков аттуу кинотасманы көрүүгө багытталат. Бардыгыңарды көркөм тасманын түп нускасын көрүүгө чакырат элем. Эгер эне тилинде сүйлөбөсө, бул кызматта көпкө турбайт го. Турайтыз, мен деле ошондой ойлойм. Катарда коммунисттен баштап жетекчи коммунисттерге үлгү болушубуз керек. Это Разаков. Разаков? Ата-энелерге биз рахмат айтыбыз керек. Биздин кат Сталинге жеткен окшойт. Эпос Манас. Произведение националистическое. Кайтичекейби, лейлектенби? Агыш деп, чындыкты айтып, Сүйгө да туруктуу болуп. Нарын айласын бойлонда курулап турган кестерди караболдун өзүнчө эле укмуштай сезим калтырат. туннел казылууда Фрунзе Ош, Талас суу самыр жолдору дагы көзгө көрүнүп калды. Туğanlarını göretelim de ilinme işini kılıver. Elini sıkıl balam. İyi atağın. Артық болса, 7-ден 10 килограммга чейин берет. Быйыл да былтыргы деңгей. Жаңы төрөлгөн 1000 көбөктүн 30-у 1 жашка толбой чарчалат. Почему вас вызвали? Значит, вы не знаете. Разберется прокуратура. Биз каршыга көтөрө албайбыз. Жогору жактан ушундай талап коюп жатат. Сен ак болсоң, мен ак болсом коомду таза болот. Ушуну унутпагын.